Саат 9 саат 12. Салам радиосунда жаңылыктар. Кыргызстанда саат 12 болду. Бүгүн 26 февраль күнгө шейшемби. Салам радиосунда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Салык кызматы салык салуу маселелери боюнча салык төлөөчүлөр үчүн семинар өткөрдү. Облустук китепкана кызматкерлери имараттын ичине чатыр тегип иштеп жатышат. Алимент төлөгөндөр чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салуу сунушталды. Эми ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк. Салык кызматы салык салуу маселелери боюнча салык төлөөчүлөр үчүн семинар өткөрдү. Баткен шаарында мамлекеттик салык кызматы республика боюнча салык төлөөчүлөр жана аймактык салык органдарынын кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Семинардын катышуучулары бир катар актуалдуу темалар, анын ичинде бирдиктүү салык декларациясын берүү, салык төлөөчү салыктык жана эсептик каттоо, кайра каттоо жана жоюу тартиби тууралуу маалымат алышты. Ошондой эле алдыда салык отчеттордун берүү жана салыктарды төлөп жол жобосу камсыздандыруу, төгүмдөрдүн башкаруу маселелери боюнча түшүнүктөрдү алышты деп билдирет мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын бөлүм башчысы Анарбай Мойдунов. Мамлекеттик салык кызматынын 38 буйругунун негизинде борбордук аппараттын адистери мамлекеттик салык кызматын бүт мамлекетибиздин жер-жерине чыгып, салык төлөөчүлөр менен жолугушуу өткөрүп, ошол салык кодексинде болгон салык мыйзамдарына болгон өзгөртүү толуктоолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул Баткен шаары, Баткен району боюнча график боюнча бүгүн Баткен жергесинде өтүп жатат. Облустук китепкана кызматкерлери имараттын ичине чатыр тегип иштөөгө мажбур. Баткен облусунда 79 китепкананын имараттары талапка жооп бербейт, айрымдары ижарада турушат. Бул тууралуу облустук китепкананын жетекчиси Топчугүл Пирматова билдирди. Облустук китепкана 2014-жылдан бери облустук макам менен иштеп келет. Андан бери көп убакыт өтсө да башка облустук китепканаларда штат бирдиктери менен толукталбай жатат. Китепкана үчүн атайын кеңсе да каралган эмес. Учурда Баткен шаардын борборундагы илгери төрткүл рестораны болуп турган эски имаратта 18 кызматкер иштейт. Кеңсе атайын китепкана үчүн курулбагандыктан шарттар түзүлгөн эмес. Кышкысын суук. Облус түзүлгөндөн бери аймакка атайын бир да китепкана курулган эмес. Баары ар кандай имараттарда айыл өкмөттөрдө иштеп жатышат деп билдирди Топчугүл Пирматова. Атайын дегени менен 4 китепкана атайын курулган эмес алдагы. Атайын деп эми убагында китепкана үчүн деп берилип калганы менен, бирок бүгүнкү күндөгү абалы ошо китепканага жооп бербейт. Ошонун ордунда Кызылкыя шаардык китепканасы атайын китепкана, бирок алдагы эле китепкана деп атайын салынган эмес. Айылдык китепканадан 3 китепкана бар. Булар дагы ушул атайын деп эми айыл өкмөттөрүнө караштуу да. Чынына келгенде атайын деп Баткен областында бир дагы китепкана атайын салынган эмес да. Окуучулардын өрт боюнча билим деңгээли боюнча викторина өткөрүлдү. Баткен шаардык жана Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бүтүрүүчү класстар арасында викторина өткөрүлдү. Иш-чарада окуучулар арасында суроо жооптор, өзгөчө балдарга аракеттенүү жана өрт чыкканда биринчи аракеттер тууралуу түшүнүктөр сыналды. Балдардын фантазиясы жана билим текшерилип, сүрөттөр тартылды. Сынакка атайын класстардын чечими менен жеңүүчүлөр аныкталып, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын атайын белектери жана дипломдору берилди. Кызылкияда баңгизатын алып жүргөн жаран кармалды. 22 февраль күнү Кызылкия шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иш-чаранын натыйжасында Өзбек Республикасынын Фергана облусунун Маргелан шаарынын 38 жаштагы тургуну кармалды. Анын жанына пакетте сакталган өзгөчө жыты бар, жашыл күрөң түстөгү, салмагы 21 граммды түзгөн наркотикалык затына окшогон зат күбөлөрдүн катышуусунда алынган. Андан соң анын убактылуу жашаган Кадамжай районунун Үч Коргон айылындагы үйүндө ширеңкенин кутусуна сакталган 21 граммды түзгөн наркотикага окшогон өзгөчө жыты бар зат табылып алынып, Кызылкия шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Экспертизанын корутундусунда бул алынган зат наркотиканын марихуана түрү экендиги аныкталып, кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Алимент төлөбөгөндөр чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салуу сунушталды. Кыргызстанда үй бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, алимент төлөбөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгуусуна тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү жогорку кеңештин эл өкүлүнүн маалыматына караганда, учурда 40 миңден ашык жаран алимент төлөбөй жүрөт. Буга чейин алимент төлөбөй качып жүргөн 2731 киши изделүүдө экени белгилүү болгон. Депутат Максат Сабиров сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда мыйзам долбоорунда алимент төлөбөй качып жүргөндөрдүн аты жөнү сүрөтү менен интернетте атайын түзүлгөн электрондук маалымат базасына киргизилет. Мындан тышкары алардын кээ бир укуктары чектелет. 2017 жылы алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучуларынын көзөмөлүнө 38.500 арыз түшкөн. Урматтуу радио каармандар, сиздер Салам радиосунун жамааты даярдаган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми бүгүнкү күнгө Айыл банкы белгилеген валюта курсу менен тааныштырып кетели. 1 акш доллар 69 сом 55 тыйын, ал эми сатуу 69 сом 75 тыйын. 1 евро сатып алуу 78 сом 70 тыйын, сатуу 79 сом 70 тыйын. 1 орус рубль 1 сом 06 тыйын, сатуу 1 сом 07 тыйынды түзүүдө. Салам радиосунда жаңылыктар.